Ынтымак кантип жаралды? Жем талашкан короздор. Бир уяда бири ак, бири кызыл эки жожо жашаптыр. Күндөр өтүп, экөө эки чоң короз болуптур. Бирок алар бири-бирине эч нерсе ыраа көрбөгөн ичи тар, ач көз экен. Бири кук этип жер чокуса, экинчиси аны аңдыганын койбойт. Бир күнү талаада жаткан жемди кызганышып, алар уруша да кетти. Аябай чокулашып жатып, үлпүлдөгөн кооз жүндөрү үрпөйүп, канаттары жараланды. Ушул туштан өтүп бараткан ушакчы шамал ыркы жок короздордун чатагын жардап, мындайча ырдады. Үрпөйүшүп, тебишип, ачуу-зар чачышты. Буттарына тура албай, оонап жерде жатышты. Шу, шу. Токойдогу канаттуулар учуп келип, арачалашса дагы болушпады. Ошентип алар жан аябай кармашып жатышты. Арстан менен жолборс. Тепкилешип чарчаган короздор эстери ооп жыгылып, боз топуракка оонап жатканда, арстан менен жолборс эч жерден жем таппай ачка келе жатышкан экен. Көктөн изегени жерден табылып, сүйүнгөн жырткычтар жолдо жаткан короздорду баса калышты. Мен муну тирүүлөй эле жутуп коем, деди жолборс досуна мактанып. Ой, жоке, ушуда кеппи? Мен бул экөөнү тим эле катары менен жутармын, деди арстан бөйрөгүн таянып. Ошентип экөө эки корозду тирүүлөй эле жутуп алышты. Короздор болсо туюк карындын ичинде кысылып жатышты. Курсактары ачып, талашып жечү баягы бир тоголок жемди сагынышты. Бир тоголок жем болсо, аны тең экиге бөлүп, жыргап жесек, деп эңседи кызыл короз. Эгерде бул карындан аман эсен кутулсам, кызыл короз досум менен эч урушпас элем, деди ак короз улутунуп. Аңгыча ак короз өзүнүн тумшугун эстей калып, тим эле сүйүнүп кетти. Анан ал эч токтолбой өзү жаткан карынды чокулап кирди. Ал чокулаган сайын карды ооруп, тынчы кеткен жолборс чыдабай ооналактап, айла таппай тызылдап, нары-бери жүгүрдү. Аны көргөн арстан: "Эй досум, сен качантан бери минтип нары-бери жүгүрүп калгансың? Өңүң азып, шалпая түшүпсүң", деди. "Эмнесин айтайын? Бая күнү жутуп алган короз кардымды чокулай берип, жарып салмак болду го", деп жолборс буркурап ыйлап жиберди. Аны уккан арстан: "Сен эмне? Качан эле аш болуп кеткен короз сенин кардыңды кантип жармак эле?" деди. Ошол учурда арстандын карнында жаткан кызыл короз алардын сөзүн тыңшай коюп, сүйүнүп кетти. Анан ал да өзү жаткан карынды чокулай баштады. Жан эле бакылдап аткан арстандын кабагы түнөрө түштү. Короздор чокуган сайын ичи ооруган, арстан менен жолборс чыдай турган эмес. Алар боорукер аюуга келип, минтип буркурап ыйлап жиберишти. "Боорукер аю, боорукер аю, биздин кардыбызды ачып, урушчаак короздорду алып таштачы. Алар кардыбызды чокулай берип, жарып салмак болушту". Боорукер аю аларды аяды. Карындарын ачып, короздорду алып таштады. Жырткычтар короздордон кутулганына аябай сүйүнүштү. Алар боорукер аюуга рахмат айтып, жолго түшүштү. Ал эми короздор болсо эркин дем алып, канаттарын каккылап, буттарына турушту да бирин-бири көрүп кучакташып калышты. "Мен эми сени менен эч качан жем талашпайм", деди кызыл короз аны кучактаган боюнча. "Мен болсо сени менен эч качан урушпайм", деди ак короз кубанып. Ошондон кийин алар эң эле ынтымактуу жүрүштү. Алардын достугуна суктангандар аябай көп болду. Достор, силерге жомок жактыбы? Мен силерге Аман Кармышаков агабыздын "Хан дарбыз" аттуу жомоктор китебинен үзүндү окуп бердим.